Assalamu алейкум достор. Бүгүн суроолор боюнча futures'te stop loss, take profit'терди кантип туура коюш керек боюнча видео инструкция. Мына Binance биржасынын приложениясына өтөбүз дагы рынок деген жерге киребиз. Бул жерден биз деген таблицаны көрсөк болот. Таблицабыз деген биздики futures'ы и USD туруш керек. Ушул жерден биз азыр бир токенди тандайбыз. Дагы мына токендерди көрсөңөр болот. Ушул жерден мына биз азыр Jasmy деген токенди тандайлы дагы муну ачабыз. Ачкандан кийин биздики мына графика көрүлөт. Ушул сатып алардын алдында биз деген графикасын сөзсүз түрдө мына 15 мүнөттүк менен азыр кыска убакта алып сатууну көрө турган болсок, мына көрүп атабыз. Баягы биздин шип деген паттерни өйдөн өгөздөй секирип, кайра арт өгөздөй түшкөн атат. 1 мүнөттүк таймфреймге коебуз дагы. И ушул 1 мүнөттүк таймфрейм менен уже тагыраак свечаны карап туруп, анан кийин позицияны ачышыбыз керек. Мына азыр ылдыйды көздөй кетет болуп атат. Биз ушуну ачаарда мына жакындатып азыр графиканы көргөзөйүн силерге. Мына мисалы азыр биз рыночный менен кире турган болсок, мына могул баа менен азыркы кезде кирип кетебиз. Ушул баада биз деген кире турган болсок, take profit деген биздики деген алдыга коюлуш керек. То есть бул болочок баа, ошол баага жеткенден кийин жабылып калсын деп мына 1 менен белгилеп коюн. Стоп деген артында страховка катары коюшубуз керек. Бул экинчи деп коеюн. Ал деген арттуу көздөй кайра кетип калса, көп минуска кирип кетпей эртерээк жабылып калсын деп коюлат. Мына мисалы биз азыр шорт ачкан атабыз. Продать деген кнопканы басабыз. Эгер лонг ачып аткан болсок, анда биз деген купить дегенди басып, ушул кирип аткан рыночный баадан өйдө жакты көздөй коюшубуз керек биринчи тейкти. Стопту болсо биз ошол кирген баанын артына коюшубуз керек. Эми ордерди толтуруп атканда кандай кылып коюлатына көргөзөйүн. Бул жерден мисалы биз ордерди ачып аткан кезде эле бул жерде мына take profit менен stop loss'тун кнопкасы турат. Ушуну негизи башында толтуруп атканда мына рыночный менен коюп алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Бул жерге количествосын жазабыз, бул жерге take profit, бул жерге stop loss'ту коебуз. Туурабы достор? Рыночный баа деген мына бул жерден көрүп турабыз. Ушул баа менен биздике ачылат. Ушул баага карап туруп, анан кийин биз take profit'ти деген биздики болочок баа болуп эсептелет. Муну өйдөрөөк жакка коюшубуз керек. Мына купить деп турса, значит long өйдөнү көздөй коюп атабыз. Мисалы 0,0043 деп коебуз. Азыр биз деген 42ден кирип аткан болсок, 43төн барып жабылып калыш керек. Стоп деген биздики 0,0041 деп коюп коеюн. Анткени биз 42 туштардан кирип атканда 41ге жеткенден кийин артынан жабылып калыш керек. Мына take деген биздики өйдө жактагы болочок бааны коюшубуз керек. Стоп деген артындагы кирген баадан артына коюлуш керек. Бул боюнча түшүнүктүү эле болду болуш керек баарыңарга. Количествону болсо план боюнча жасабыз. Мисалы, биринчи курстардык болсо $100 деп жасасыңар. Уже чоңураак курстарга жеткенден кийин суммаңар сөзсүз түрдө чоңоет, например, 1000ге чейин көтөрүлө берет. Болду, шашпай баардыгын тең текшересиңер дагы, толтуруп бүткөндөн кийин покупка деп туруп, лонгко кире турган болсоңор, ушуну басып кирип кетесиңер. Эми шортко кирип аткан кездерде так эле ушундай эле толтурулат. Ал кезде болгону ылдый жакка болжолдоп коюшубуз керек баасын. Мына продажды рыночныйда турат биздики, количествону бул жерге жазабыз. Мисалы жанагы эле ошол 1000 деп кое берейин. Бизге силерге бул мисал катары гана көргөзүлүп атам. Тетиги плечолордун баары тең эле мисал катары турат. Силер пландан чыкпай өзүңөр өткөн коюшуңар керек. Мына take деген жерге биз деген шорт болуп атсак, значит кирген баадан ылдый жагына коебуз. Мына өзүңөр каалаган баягына коюп аласыңар, пландан чыкпай достор. Стоп деген биздики страховка катары кайра кирген баадан өйдө жагына коюлуп калат. Анткени биз шорт дегенде ылдыйды көздөй кеткенге божомолдоп атабыз. Мына тейкти деген ошондо 0,0040ка коюп коеюн. Стопту болсо биз кирген баанын артына коюшубуз керек, туурабы? Страховка катары дагы бир жолу кайталайм. Мына артындагы 42 деп коюп коемун. Ушинтип туруп анан кийин болду, шорт позицияны ача беребиз.
Достор, азырынча ушул take дегенди колдонбой эле кое турганыңар туура болот. Анткени булар опытный болгондон кийин ушул ордерди толтуруп аткан кездерде керектүү болот. Азырынча жаңы практика өтүп, опытыңар аз кездерде силер деген позицияны ачып алып туруп, анан кийин ошол жерден койгонду үйрөнүшүңөр керек. Ал боюнча дагы азыр түшүндүрмө беремин. Могу только сокращение деген кнопка бизге азырынча кереги жок. Муну колдонбоого и мондай болуп күйүп калбасын постоянно өчүрүп коюшуңар керек. Негизи бул ушул ар бир тейктерди ушул могу кнопкалардын баарын тең эгер күйгүзүп алсаңар, комиссия көбүрөөк төлөнүп калат. Ар бир тейк колдонгон сайын, ар бир стоп лосс койгон сайын силер деген дополнительно кошумча дагы комиссия төлөп каласыңар. Мына менин азыр ачык позициям турат. Мына өзүңөр байкасаңар болот. Мына resmi шортту ачылган, цена входасын дагы байкасаңар болот. И азыркы цена маркировки деген базар баасы. Ушуну дагы бисара байкагыла. Эми бизге эмне керек? Ушундай кылып позицияны биринчи ачып алып туруп, андан кийин мына кирген баабыздын бул жерден графикадан, ылдый жакта графикадан көрсөңөр болот. Мына кирген баабызды мен ылдыйды көздөй баргандан кийин ылдыйраак жактан жабылып калсын деп, артына биринчи биз деген стопту коюп алабыз дагы и алдыраак жактарга болсо тейкин коюп койсок болот. Аны баарын тең коюш үчүн мына ачык ордердин стоп профит лосс деген могу жерде кнопкасын ачасыңар. Биринчи барагында мына take profit менен стоп лосстун кичинекей кнопкасы бар. Бул жерде силер деген эгер жарымын жабам или 75% жабам деп жаза турган болсоңор, мына ушул жерге баасын коюп туруп, цена маркировки деген базар баасы менен жабылып калат. Бизге болсо мына могу позиция деген жер керек. Ушуну жакшыраак көрүп алгыла. Мына позиция деген жерде мына take profit менен стоп лосс турат. Ушул жактан коюп үйрөнүп алышыңар керек. Ушул жерден койгондо жакшы эсептелет. Мына биринчи стопту коелу. Биздин стоп деген артына коюлат, туурабы достор? Ошон үчүн 0,0043 деп туруп артына коюп аткан болсок, биз азыр 11 менен кирип атсак, мен 15 деп жазып коемун. Өтө узак койгондуку да болбойт, анткени ошончолук көп минуска кирип кетишиң мүмкүн. Мына 15 деп коюп койдум. Бул жерде ок деген кнопканы басабыз дагы и текшеребиз. Мына биз 43.15ти койгон кезде ылдый жагын байкасаңар, мына тет жерде кызыл менен бизге канча сом менен минус менен жабылып каларын көргөзөт. Мына 0,92 цент менен биздики минус бойдон жабылып калат. Так как биз деген азыр плюста кетип баратабыз да, мына көрдүңөрбү, биз плюста жүргөндөн кийин биз деген стоп без убыток деп коет. БУ стоп без убыток деген минуска кетпей, наоборот, ошол плюска чыккан кездердеги артты көздөй кеткенде плюс бойдон жабылып калсын деп коебуз. Мына 0,00 кирген баабыз 43.11 болсо, мен 42 деп коюп коемун. Азыр уже кичине алдыга кетип калды да биздики плюскачы. Артты көздөй кайра вдруг түшүп кетчү болсо, мына 43 деп деле коеюн. Мына 43 деп койгондо мына өзүңөр көрсөңөр болот. $2.55 менен жабылып калат. Азыр $8 плюста жүрөбүз. Эгер вдруг артты көздөй кетип калса, 2,55 менен жабылып калат. Подтвердить деген кнопканы басып өзүнчө коюп койсоңор болот стопту. Кааласаңар тейкти деле азыр коюп коелу. Мына тейкти коюп атканда биз деген болочок прибылды эсептеп туруп анан кийин коюп койсок болот. Мына 0 бааларды тиги жерден көрүп алып турабыз. Мына 0,40 барып жабылсын деп коеюн. Жок. 42ден эле жабылсын азырынча, өтө узак кармаганга болбойт. Пландан чыкпай иштешибиз керек. Мына $25 менен 42 жеткенден кийин жабылып калат. Мына стоп лосс иштечү болсо, артты көздөй кетчү болсо $2,5 менен жабылат, а тейк менен жабылып калчу болсо, ал $25 менен плюс менен жабылып калат. Мына эми бардыгын тең толтуруп бүткөндөн кийин подтвердить кнопкасын коюп туруп, биз дагы бир жолу тастыктап коюшубуз керек. Мына подтвердить кнопкасын бастык. Эми эмнени көрсөк болот? Мына ордерибиздин ылдый жагына ошол биз койгон тейктер жазылып калды бул жерге. Эгер жазылбай калган учурда жанагы открытый ордера деген жака позициянын жанына жазылып калат. А бул жерде мына бизге ордердин ичинде көрсөк болот. Мына тейкибиз дагы турат и стопубуз дагы турат. Мына биздики деген мына стоп лоссубуз 43-тө турат, а тейкибиз алдыга барып туруп 42ден жабылып калды деп бул жерден көрүп турсак болот. Мына ушинтип анан кийин
позицияны уже ачып алгандан кийин койгонуңар абдан ыңгайлуу и оңой эсептегенге жакшы болот. Графикадан да көрүп турсаңар болот. Эгер ылдый дүгөздөй барчу болсо, биздики 42 менен бул жерге жеткенден кийин жабылып калат. Биздин окуучуларга, практиканы өтүп аткандарга антиликвид проекция бар, ликвидациядан сактоо деген ошол эреже менен иштеп аткандарга стопторду койгонго биз уруксат бербейбиз. А эгер запаста маржага кошо тургудай акчаң жок болчу болсо, лучше эртерээк эле стопторду коюп, минуска кетирбей жаап салганыңар туура болот достор. Биздин YouTube каналдагы мына могу Binance KG деген сүрөтү бар значокту бассаңар, каналдагы ичиндеги башка видеолордун тизмесин көрсөңөр болот. Мына видео деген жерди басасыңар и ошол жерде башка видео инструкцияларды көрсөңөр болот. Силерден анча мынча видео көбүрөөк чыгып туруш үчүн деген колдоо көргөзүп койсоңор, жана сунуштарыңарды жазып койсоңор, мына бул жерден лайк дегенди басып койсоңор, комментарийге жазып койсоңор, кандай видеолор дагы керек болсо ошол видеолорду чыгарып турганга аракет кыламын. Окуйм дегендер Telegram каналыбызга кошулуп, жакшынакай туура жолдорун, фьючерсте иштегендин туура жолдорун үйрөнүп алсаңар болот достор.